чакыруучулар. Жазгы чакырылыш биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович жаргылыгынын негизинде жана өкмөттүн токтомунун негизинде жазгы чакырылыш март айынан баштап май айына чейин улантылат. Ушу чакыруу башталгандан кийин эле башталган соң аскер комиссариаттар, райондун аскер комиссариаттары чакыруучуларга повестка жөнөтөт. Ушу повестканын негизинде ар бир жаран ошо аскер комиссариатка келгенге укуктуу. Ошол келип, анан ошол жерден райондук медициналык кароодон өтүшөт. Медициналык кароодон өткөндөн кийин булар ошо ар бир аскер бөлүктөргө дайындалышат. Дайындалып, анан кийин бир күнгө буларга повестка берилет дагы. Анан кийин ошол областтык кароо медицинский комиссияга деп коет бизде. Ошолорго келет. Ошолорго келгенде ошол жерден дагы бир сыйра райондук комиссиялар такталып, анан ошол жерден өткөн жарандар ошо аскер бөлүктөргө дайындалып кетишет. 93 жылдан баштап 2002 жылга башат. 18ге толгондон баштап чакырылат да. 25, 18ден баштап 25 жашка чейинкилер чакырылат. Армияга аскерге чакырылган жарандар 18 айтып кетпедим жаңа. 18 жаштан 25 жашка чейинкилер армияга чакырылат. Үй-бүлө шарт менен армияга үй-бүлө шарт боюнча каралган, жеңилдетүүлөр каралган. Жанагы религиозный убеждение деп коет эмеспи? Ошо религиозный убеждение менен ушул мүчөлөрү барбайт. Калгандар бардык тийиштүү барганга. Анан орлуулар бара албайт да. Альтернативдик кызмат деген бул дагы бир өзүнчө бул кызмат. Ошо айтып атпаймынбы, жана ушул 3 категория кишилер бара албайт. Үй-бүлө шарт боюнча, анан кийин ден соолугу боюнча, анан кийин бизде азыр альтернативдик кызмат общественно полезная работа деп коет, ОПР деп коет. Ошол 108 саат иштешип, мамлекетке иштешип беришет. Анан кийин ошол өзүнчө акчасы бар, 25 000 төлөп, анан кийин военмет алып кетишет. Бир айлык мөөнөт деген бизде СМР деп коет, сбор мобилизационный резерва деп коет. Аларга деген 25 жаштан баштап 40 жашка чейинкилер барганга акысы бар, өздөрүнүн каалоосу боюнча. Алардын төлөмү 50 000 сомду түзөт. 50 000 сомду түзүп, бир ай кызматка өтүшөт. Бир ай кызмат өтүп, анан кайта ошол биринчи категорияга деген запастага берилет. Ушундай биринчи категорияга военмет алышат. Аларга 25 жаштан 40 жашка чейинкилер барат. 45 жашка өткөндөн кийин уже бара алышпайт. Мен ушундай кабар элем, ошо биздин жаш кыргыздын жигиттерине ошо окуусун бүтөрү менен ошо аскер комиссариаттарга кайрылып, же болбосо ушу мен ушу мени ата мекенди коргоочу болом дегендерге мен кааларым ушу көбөйө берсин бизде. Эми баягы эркек жарандардын ар биринин өзүнүн милдети ата мекенди коргош. Ошондуктан бардык жаштарга, бардык жарандарга каалар элем ушу убакыт чакырылганда аскер комиссариатка барып, ошол жерден бүт маалыматтарды алып, ошол жерден анан кызматка барып, себеп дегенде армия деген өзүңүздөр билгендей бул жашоого жол да, эркектерге айрыкча. Ошондуктан бардык балдар ата мекенин кызматын өтөп, коргоп, кызматын өтөгөнгө мен каалайт элем.